Президент Садыр Жапаров менен Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргыз-өзбек достук, ынак коңшулук жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелердин мындан ары чыңдоонун актуалдуу маселелери талкууланды. Президент Садыр Жапаров кыргыз тарап Өзбекстанда болуп жаткан окуяларды абдан тынчсыздануу менен кабыл алганын белгиледи. Ал өз убагында чечкиндүү жана макулдашылган аракеттердин аркасында Каракалпакстандагы кырдаалдын нормалдашуусун камсыздоо жана анын мындан ары курчушуна жол бербөө мүмкүн болгондугун баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров Өзбекстандагы конституциялык реформалардын жыйынтыктары туруктуулукту камсыз кылуу үчүн бекем пайдубал түзөрүнө жана өлкөнүн узак мөөнөттүү стратегияларын ишке ашыруунун ишенимдүү кепилдиги болуп кызмат кылаарына ишенимин билдирди. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев ошондой эле 21-июлда Кыргызстанда өткөрүү пландалган Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусуна даярдыктарды жана күн тартибин талкуулашты. Борбор Азия өлкөлөрүнүн бардык лидерлери бул иш-чарага катышуу чакыруусун кабыл алышканы белгиленди.